Bugün tünü gelip o terini kasapanadan sepetede tünü kasapanadan gelip sepetede terini yolun boyuna. Bul maldın terileri bir ölgün maldı mından 2 gün burun Akman ayramağının kompleks участкасына жайгашкан. Таштаны таштоочу жайга төгүп кетишкен. Мындай учур биринчи эмес, анткени буга чейин да иттин жана башка жандыктардын өлүктөрү ташталып турган. Бул көрүнүшкө аилели нааразычылыктарын билдирип келишет. Бирок майнап жок. Таштанлардын жытынан жадаган жашоочулар свалканы тез арада башка жакка көчүрүп берүүнү айтышууда. Гибиси болсо деле үйдү базар коргундан келип терилер келип атат, малдар келип атат, койлор келип атат деген тооктар деле баары өлүмтүктөр шерге үйдө алдын эле таштап кетишип атат. Төкпөгүлө десек кулак салбай атат. Өкмөткө баргыла деп тоготпой атат. Мусурап келген адамдар. Баары шуну эми силерден суранычыбыз, шуну бир чечимге келип карап коюңуздарды суранычым. Талап боюнча чыгындыларды төгүүчү жай айылдын четинде жайгашуусу абзел. Ал эми бул айылда турак үйлөргө жакын жайгашкандыктан элдин түйшүгүнө айланып келет. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул маселе боюнча учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Биз бир жеке ишкер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз азыркы күнү. Ал баягы тазалык ишканасы кээде туура эмес деп койгон учурлар болуп калып атат да. Ошонго барып постоянно өзү көзөмөлгө алып, утургусун көмүп, анга түшкөн жерде анан кийин ал жерди баягы ыңгайсыз жерден ыңгайлуу жерге ажыратуу боюнча азыр жакын күндөр сессияга алып киребиз. Сессиядан бекитилсе ошол жеке ишкерге өткүзүп берейин деген дагы оюбуз бар. Же болбосо таштаны таштоочу жайды башка жерден трансформация кылып алып чыгып кетишибиз керек маселе туруп атат азыр. Аталган айыл аймакта 2020-жылы тазалык ишканасы түзүлүп иштеп келет. Ишкананын жетекчиси да таштаны төгүүчү жайдын көйгөйлүү маселе болуп жатканын айтат. Белгилөөсүндө ал жерге бир эле Акман айылынан эмес, коңшу башка жактардан келип чыгындыларды төгүшөт. Азыркы күндө малдын терилерин төккөндөрдү милиция кызматкерлери издөөдө. 6 айылдын мусорун алып свалкага төгүп атабыз. Эми бул жерде 6 айыл алабыз, андан сырткары бөлөк айылдан келип төгүп атат да. Аны биз карап чара көрөбүз деп укук органдарына берип атабыз. Төккөн кече жакын эле терилер төгүп кетти. Анан машинанын буфер, суфер ушундай калдыктарын төгүп кетип атышат. Аны укук органдарына бердик, издеп атат азыр учурда. Ошол жерге койгон заводдун камерасы бар экен, ошондон карап териштирүү иштери жүрүп атат азыр учурда. Эми элдин көтөргөн көйгөйлөрү качан ишке ашып, жагымсыз жыттардан арылышат, аны убакыт көрсөтөт. Ильяс Турдубай уулу, Жаназак Нурдавлет уулу, Базар Коргон району.